мисалга мурунку убакка караганда азыркы убакка кыйла жылыш бар да. Менин атым Эрмек, технический пожарно спасательный колледжде окуйм. Канчанчы курс болдуң? 2-нчи. Бул жигит мындай турганы менен бул спорттун мастери. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жегесинен көрүп жаткан жердештер, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып коесуздар. Кадимкидей эле Тулпар Кайымдуулук фондунун жетекчиси Абулкай агабыз мына Нышанбек Кочкоров агайыбызды алып келип, мына бүгүн жаштарды башын бириктирип, топ кылып, мына буйруса жакшы сөздөр болот. Анықтан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Биздин өлкөдө президент Жапаров, анын досу Камчек Ташиев жана ушулар баштаган өлкөнү башкаруучулар кандай иштеп атат деп ойлойсуң? Өнүгүү бар деп ойлойсуңбу же жок деп ойлойсуңбу? Сенин оюң кандай? Бар. Кантип ошо бар деген нерсени кайерден ойлойсуң? Мисалга мурунку убакка караганда азыркы убакка кыйла жылыш бар да. Мисал жылышты кайерден байкадың, айтчы? Мисал жылышты көп эле жерден байкадым. Мисал көп эле нерселерди жасашты. Бул жака мурунку эме кылганга караганда. Бирок бир четинен жылыш дагы бар, бир четинен башка неме да бар да. Мисалга биз бул жакта иштеп атканыбыз максатыбыз ошол жака өзүбүздүн эмебизди алдыга сүрүш максат. Сенин атың ким? Кайыр. Канчадасың? 26-да. Окудуңбу, окубадыңбы? Жок. Иштеп жүрөсүң, а? Сенчи? Атым максат. Ошондон окудум. Колледжди. Эмнени окууну бүттүң? Юридикалык колледжде. Колледжди бүттүң да андан ары окуя койдуң. Эмне иш кыласың азыр? Таксиго. Такси? Сенчи? Канчадасың? 20-да. 20-дасыңбы? Окубай эле иштеп жүрөсүң. Балдар, бери карагыла. Силерчи? Мен силерден мындай анализиңерди билгим келген жок. Мына биздин өлкө Кыргызстан инкубатор. Адамдарды жаратты. Туурабы? Мигрант болуп таркап кеттиңер дүйнө жүзүнө. Азыр силер Кыргызстанга кандайдыр бир ишеним менен жашап атасыңарбы же Москвага болгон ишеним менен жашап атасыңарбы? Кыргызстанга болгон ишеним менен. Я. Кыргызстанга болгон ишеним менен. Мисалы, мен ойлойм, мына азыр 20-дагы балдарда жалаң эле карасам. Силер ушул жактан окуйн деп ойлойсуңар, ойлойсуңарбы? Ойлойм. Окудуңбу? Бул жактан медреседе окудум мен. Медреседеби? Эми айтчы мага, ушул жердеги балдар, ушу Россиянын кайсы бир окуу жайында окуп атам деген балдар барбы азыр? Россияда окугандар барбы? Бар. Келчи. Кайерде окуп атасың? Юрфакта. Атың ким? Байел. Байел. Кайсыл окуу жайдын юрфагында окуп атасың? МГСУ. МГУ? МГСУ. МГСУ? МГСУ. МГСУ. Канчанчы курс болдуң? 2-нчи. Экинчи курс. Очныйбы, заочныйбы? Очный. Очный, а? Кыргызстан каягынансың? Оштон. Оштун каягынан? Карасу. Карасуун каягынан? Акташтан. Акташ? Сен эми бул жерде окуп атыпсың анда. Кантип жан багасың сенчи? Футбол. Окуйсуңбу же иштейсиңби? Иштейм дагы. Экөөнү теңби? Дагы ким ушундай болуп окуп атат? Кана келчи эле. Эмнеде окуп атасың? Менин атым Эрмек, технический пожарно спасательный колледжде окуйм. Окуп атасың, а? Анан иштейсиң. Ооба. Мен эми ойлойм да, туугандар, ушундай балдарды көргөндөн кийин биз кээде мигранттарды ойлойбуз да, мигрант кентте биринчи максат акча табыш керек. Кандай болсо да өмүрүнүн мына жаштык курагын, ден соолугун жумшап акча табат. Ата-энесин багат, номер биринчи задача. А мамлекетчи жана өзүнүн келечегичи деп ойлоном мен мисалы. Сен айтчы, сен окуп атыпсың. Кыргызстанда абал кандай деп ойлойсуң азыр? Менин оюм боюнча абал жакшы. Эмнеси менен жакшы? Бул жакта көбүнчө новость көрөбүз. Кандай? Новости. Ошондой эмне деген новость бар? Садыр Жапаров жакында техника заказ кылды. Кытай жана берди техника, пожарный техника. Ооба, аларды алып атат. Ошол оборонно-промышленный частьти көтөрүш керек менин оюм боюнча. Мен минтип ойлойм да, ушул жерде иштеген балдардын аты Адилет деген балдар барбы?
Бар беле? Бар эле калды. Мен сурайм да. Мисалы сенин атың ким? Тайыр. Сенин атыңчы? Нуржекин. Ар бир адамдын ысымы ошол бала төрөлгөн үй бүлөнүн, ошол чөйрөнүн тилегин, оюн айтып тура берет да. Мисалы үчүн Адилет деген бала болсо, ошонун ата энесинин жашоосунан сен адилеттүүлүккө болгон мамилени билесиң. Мухаммед деген бала болгонсо атасы, значит, динге болгон мамилесинен билесиң. Мен мынтип ойлойм. Сен могун тааныйсыңбы? Sen, mo jigit tanıysınmı? Kim? Абдулкай. Ne olgan jigit? Тулпар кайрымдуулук фондунда иштейт. Kayımdığ fondunda. Tulpar'ın maykasında bürüğünü gördüm. Bürüğü. Men oylap koyamda, gede, tuğandar, Kırgızlarda men jaşlar men atayın süйлөшүp keteyин dep geldim. Men antikorrupsiялык мүнөздөгү, antikorrupsiya деген түшүнөбүз да? Mamlekette je uğurdagan adamlar olur. Mamleketten kanın içi uğurdagan adamlar olur. Men ömür boyu özümdün, men kesipke jurnalist adamım. Men moğunday olgan yurist adamım. Men negizgi maksatlarım antikorrupsiya. Mamleketin içine girip alıp, mamleketi uğurdap, jep, eç kanday adamlarga jakşılık alıp kelbеген коомду тазалоо. Misal üçün bizden prezident Sadır Japarov antikorrupsiялык kızmattın komissarı olgun. Bugün dağı men siledin atayın surap atım. Bizdin өлkөdө oşol mamlekette uğurdap jegender тазалоо иши катуу жүрүп атат. Oşol силерге окшогон жаштарга жагабы же жакпайбы? Жагат. Misалы айтып коечу, бүгүн Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров мисалы бардык жердеги мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байыгандарды кайра ордуна келтирип атат. Алалык, жөнөкөй эле Ататүрк паркын биле белеңер Бишкекте. Ошол жерде 200 киши парктын четинен кыркып үйлөр салып алган. Бүт байлар. Ошону кайра алабыз дагы бузабыз дейт. Ошо туурабы же туура эмеспи? Ошо байларга жараша берет, байлар жей берет, байлар байы берет деген саясатты бүгүн биздин өлкөдө токтотуп атабыз ушуну. Бардыгыбыз бирдей бололу. Мисалы үчүн ар бир жарандын укугу бирдей болсун деген бар. Мисалы мен ушул жерде туруп, мына 20-25 балдар турат. Ушул жердеги балдар мен өзүмдүн айыл өкмөтүндө жашап, мен жер участогун алып, анан ушул жака келдим деген балдар барбы? Участок алган балдар бар, ар бирөөнү. Мен мына 18-ге чыгып участок алдым. Эми үй салам, ошого акча издеп келдим деген барбы ушул жерде? Ал эми конституция дегенде жазып койгон. Ар бир эркек бала, кыз бала 18 жашка чыккандан кийин өзүнүн айыл өкмөтүндө, өзү жашаган жерде жашап, бир жолу деп жазып койгон. Зыңк этип, жер участогун алууга укуктуу дейт. Bir de adam albayt ana. Turabı 100 yıl olur, aylı ökmet tesibiysen de berбейт. Akça versin gerek, sözsüz. Hazır bizden өлködө андай emez. Her bir adamlar öz minnetinin yer uçastoğun alууга hukuktуу. Elder gektarlap жерlerdi alıp, anan size okşoğun migrantlar 5 yıl iştesi anan bir uçastoktu medep satkan sayasat toktotooz degen katуу işler жүрүп атат. Men байкап атам. Урматтуу жаштар, силер өлкөдөгү жаңылыктарды, саясий абалды жакшы биле бербейсиңер. Мисалы үчүн мына азыркы окуган бала пожарный техникалар келип атат. Бизде аябай көп келди, мына ушуну билсеңер. Канча да миллиард сомдорго келди. Биз эч нерсебиз жок экен. Болгону 1,5 миң штук пистолет бар, милициялар тагынып жүргөн. Анан bir balança mıltık oldu. Bugün bizde hazır askerlik ava, PVO degenler, воздушный обороналар өсіп атат. Bizde men degen Amerikanın, dünyölük men degen kıyınsıған өлкөлөрдүн машиналары келip, azı солдаттардын
күч кубаттуулугун, аскердин кубаттуулугун күчөтүп атабыз. Анан эми мен өзүм ойлойм, силерди мындай карап көрөм. Силер мектепти бүттүңөр, балдар. Мектепти бүттүңөр, окуган жоксуңар, келдиңер, жашсыңар, күч бар, иштейсиңер. Анан да эмне кылыш керегинде спортко келдиңер. Силерди чакырган жалгыз бириктирген спорт. А спортто, мисалы үчүн мен айтчы, сен атың ким? Могу жигит тааныйсыңбы? Сен могу жигит тааныйсыңбы? А көрдүңөрбү? Şu мигрант болуп жүрүп эң таанылган спортсмен ушул. Бул жигит мындай турганы менен бул спорттун мастери, рукопашечный бой без правил. Пожалуйста, мына. Өзү Кадамжайдын баласы, барсаңар Кадамжайдын район центринде сүрөтү бакый илинип турат. Мен бүгүн атайын жүрүңүз, биздин жаштар бар. Жаштар менен жолугушуу уюштуруп бериңиз, сүйлөшөлү деди. Анан жолдо келип сурайм, сени тааныйбы? Сен ошол жаштар тааныйсыңбы деп сурадым да. Мына силер тааныбайсыңар. Демек, силер чыныгы чемпионду тааныбайсыңар, бирок спортту тааныйсыңар. Эми биздин максат мындай. Мындан кийин чет элде жүргөндө силердин бир кудуретиңер бар, балдар. Ал ынтымак деген кудурет. Бири-бириңерге ынтымак болуп, анан бу азыр сүйлөдү. Улуулата аксакалдарды угуп жүрөлү деп. Анан бат-бат эле мындай ушу атайын келип силер менен сүйлөшкөндө биз силерге бир саясий лекция окуп эле силердин мээңерге бир мындай саясий кызыкчылык же мындай саясий кызыкчылык эмес, бир ушу биздин наркыбызга ылайык жаштарды эмне кызыктырат? Мамлекеттин абалы кызыктырабы? Мен азыр сурап келсем, мамлекеттин абалы силерди жалпы жонунан кызыктырат. Бирок жеке позицияңар дээрлик жок. Анткени мектептен эле келдиңер. Мен ойлойм, момундай болуп, ушундай топтолгондо, мындан кийин ар бир балдар менен сүйлөшүп, анткени өмүр деген жаман тез өтөт да. 1 минут көз жумганда 20да болосуң, дагы 1 минуткенде 40-50де болосуң. Дагы мондай аксаң 60-70де болосуң. Өмүр момундай өтүп кетет. А өмүрдү көргөн адамдар, жашоону башынан өткөргөн адамдар келип силерге өзүнүн жашоо тажрыйбаларын айтып, мындай билип жөндөмдүү мындай сүйлөшүп туруп, мындай кылалы деп турмуштук туура тажрыйба айтса, силер өмүрдү кичине экономдоп каласыңар. Ошон үчүн силерде жашоодо болгон ынтымак, момундай жерге келгенде бир списокторду жасап, биздин Баланча деген мыкты тренерибиз бар, Түкүнчө деген жашоодо сүйлөшчү кишибиз бар деп жүрсөңөр өзүңөргө байланыштуу жакшы болмок. Мен эми мисалы үчүн азыр силердин көпчүлүгүңөрдү билбейм, бирок силердин ушул турганыңарга өтө чоң ыраазымын. Көрө оокат дей бербей, ден соолукту калыптандырып, топ тееп атасыңар. Топ тепкен балдар жашоо менен күрөшө алат. Бул философиясы өзү ушундай. Топту тепкенде сен сөзсүз апарып голго киргизишиң керек. Жашоо өзү ошондой да. Алдыга жылып турасыңар. Эми убактыңарды алып ар нерсени айта берсе боло берет. Ой деген күлүк. Бирок мен ойлойм, ушу чет өлкөдө жүргөндө кээде ушундай футбол ойногону келгенде андан кийин жарым саат отуруп балдар өлкө жөнүндө, анан кесип жөнүндө сөзсүз окуш керек. Мен азыр бир да бала чыкпайт деп ойлогом ушул жердечи. Şu bugün oku atkam, iki balı var iken, bu da yürist. Görse, jön жүрбөй, okuunu da koş alıp ketти. Ekinci bala, mo jigit, onun abdan turu oku atıptır. Hazır bizdin жашоо өнүгүп азыр. Өлкөнүн içinde өрт коопсуздук деген маселе moo жерден турат. Качан көрсөң, Ош базары менен Дордой дагы бир жерлер өрттөнгөн. Россиян Токой өрттөнөт, биздин базар өрттөнөт. Анан Россиянын Токою бул табыгый эмелерден өрт жүрөт. А биздин базарларды коррупция өрттөйт.
Сөзсүз көчүрүш керек, базардын баасын көтөрүш керек дегенде эле жинге тийген ким бар өттүшөт. Биринчи кезекте атайын жасайт. Анан ушундай болуп, ушул жерде азыр жарымыңар окуп, жарымыңар иштеп жүрөбүз десеңер, биздин Кыргызстан чынында эле өнүгүүнүн жолуна түшкөн болот элек. Тилекке каршы мына жерде азыр 50 бала турса, 2 бала гана окуйт жана иштейт. 48 бала негизги максаты акча табыш. Бирок ошого карабай, ден соолугуңарды чыңдап, кыргыздардын башын бириктирип, bir stadion бул жерде бекер эмес, сатып алып, топ ойноп, бириңди жүзүңөн бириң таанып, келечекке ынтымактын колун кармашып бара жатканыңар өтө жакшы балдар. Мен дагы бир эки нерсе сурайынчы. Атың ким сенин? Нурбол? Каерденсиң? Кара Судан. Кайсы уруудансың? Жоош. Жооштуңбу? Жакшы. Сенчи? Мен атым Элдер. Мен Жалат областынан, Сузак районуна караштуу. Мен урум Кыпчак. Кыпчак, молодец. Сенчи? Монгол. Ким? Монгол. Монгол? Жок. Куда, бизде өнүгүп атпыз. Монгол деген уруу бар экен, биринчи ошондой. Жок, ошондой. Монголбу? Жок. Монгол. Монгол. Болду. Монголдор деген уруу бар. Сенин кайсы уруудансың? Сары урусамыз. Сару? Молодец. Сенчи? Кырчагар, Нойгут. Я. Кырчагар, Нойгут. Нойгут. Мен Кудайберди деген уруудан. Кудайберди? Чоң уруң кайсы? Чоң уруу басыдан бөлүп чыккан болуш керек. Бул мындай да, мен силердин уруңарды сурап атканымдын себеби, тегин билген адамдар келечегин таап да, тегин билбей туруп анан өзү чуркап жүргөн балдар эч нерсени таппайт. Бул урууну билүү, бул адамдын биринчи улуу белгиси ошо болот. Өзүнүн уруусун айта албаса ал адам, кайсы уруудан? Анда билесиң да кайсы элден болоруңду. Кыргыз деген уруулардан турат. Урууну билген илгери урууну айтса, тура эмес дейт эле. Урууну билген балдар келечекке жол таап кете алат. Сөзсүз. Ошон үчүн мындай жолуккан жерлерде тарых маселелерин дагы сүйлөшө жүрүшүңөр керек, сөзсүз. Уруу деген. Кана айткылачы, ушул жерде Мундуз уруусунан барбы? Ким? Я. Сенби? Сен демек жаллап аттыксыңбы? Мен мындай эле болжолдой эле билем да. Себеби Кыргызстандын момундай чоң өлкөнүн ичинде уруулар ар мындай болуп жайгашкан. Баланчабыз саяктын десең, саяк дегендер бар сура. Же Кочкордон, же Жумгалдан, ушул сыяктуу же көлдөн болуп кете берет. Бардыгы. Ошон үчүн биз тарыхты, башкаларды сурашыбыз керек. Сүрөтпү? Мына поляга мындай тургула жигиттер, вообще бир сүрөт кылып коелу. Кармап алган желек. Балдар саясий жактан таксалтуу керек адамдардычы. Анан мындай иштеп аткандары абдан жакшы. Анан эле ориентация туу, анан спорт боло берсе болбойт. Мындай нарыраак набыр. Баарын көрүнө турган болуп, чоң болуп тизиле бергиле. Футболисттер жаман тизилген, жакшы билесиңер. Балдар, дагы бир суроо. Кыргызстан спорттон өсүп атабы, өспөйт атабы? Молодец. Хотя ушул жагы чын да. Ким, Рустам? Гана келгиле. Мына ушундай ар дайым биримдикте ынтымакта жүрө берелик. Видео жакса лайк басып, группалар менен бөлүшүп, өз ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Аябай көп тема козголду, мисалында Кыргызстандын өнүгүүсү боюнча, жана башка темалар боюнча. Биздин бул жактагы бир туугандарыбыз иштеп эле жүрүп калбастан, бул жакта окуп дагы эмгектенип, мына топ элдин, спорт элдин башын бириктирип, ынтымакта бүгүн чогулуп отурабыз. Ар дайым биримдикте ынтымакта бөлүнүп жарылбастан жүрө берелик.
Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфа Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.